Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Нуркожоевич бизге катуу талап койгон болчу. Ошоки биздин элибиз иштеш керек депчи, жумуш орундар болуш керек деп. Мынакей азыр өзүңөр көрүп турасыңар, акыркы 1-2 жылдын ичинде биздин өлкөбүздө ушундай жаңы заманбап фабрикалар пайда болду. Бирок ошол эле учурда ушуки заманбап фабрикалардын ичинде булар теңи турат да, анткени жумушчу колдор жетпей жатат. Ошон үчүн биз бияка атайын бүгүн келген болчубуз. Бияка биз Ош облусу боюнча, Жалал Абад облусу боюнча, Баткен облусу боюнча башкармалыктардын баардыгын бияка чакырдык. Биз азыр биздин министрлик системасында орг набор кылабыз. Ошондо жанакы биздин бүгүнкү күндө иштей албай жүргөндөр, жумушту таппай жүргөндөрдүн баардыгын биз бияка чогултуп алып келип, бияка жумуш ордун аларга беребиз. Ошол эле учурда карап көрсөңөр, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө ушундай заманбап жаңы жакшы фабрикалар болсо Сокол областында курулган, Бишкек шаарында курулган. Бүгүнкү күндө бизде жумуш ордуну эмес, бүгүнкү күндө уже жумуш колдор уже жетпей калды. Ошон үчүн биз бүгүн бияка атайын келдик, ушун баардыгын көрсөтөлдөк. Биринчи иретте биз ушуреки чоң компания менен кызматташып, үлгү катары өлкөгө ушун баардыгын биз сиңдиребиз. Жумушсуздук деген суроо бүгүнкү күндө чечилген жок. Муну биз тимелеч монтип көнүп калган адатыбыз менен айта беребиз да, жумуш жок деп. Негизи жумуш бүгүнкү күндө бар. Өзүңөр көрүп турасыңар. Ошон үчүн биз атайын бияка келген болчубуз. Бүгүн биякта чоң биздин окутуу болот. Жана башында айткандай, Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областы жакынкы мелерчи өрөндөрдүн баарын бүгүн бияка чогулттук. Биз бүгүн буларды үйрөтөбүз. Андан кийин ушундан кийин ушуреки фабрикага биз орг наборду кылабыз. Мына Кыргыз текстиль ишканасында кадимкидей жумуш аябай кызуу жүрүп аткан болчу. Азыр түштөнүүгө чыгышыптыр жумушчулар. Биз бирок бул жерде ушул бир топ бөлүмдүн башчысы бригадир эжекен. Бригадир эже менен азыр кепке тартайлы. Мына бул жерде бир нерсени талкуулап атышат. Саламатсыздарбы? Тез кабардан. Азыр биз келип таныштык да, бул жакта жумушчулар аябай көп болчу да. Бир жерге чыгып кеттиби? Азыр обед болду. Саат 12:30да биздин обедибиз бар. Сиз атыңыз ким? Гүлгакы. Сиз ким болуш? Мен бул жерде бант башчы, мастер. Мастерсиз, э? Азыр бир нерсе үйрөтүп атасыз бул жерде? Ооба, мен мына кыздардын немелерин крой алып келип берем буларга. Товар алып келип берем. Товар өткөрөбүз. Отукабыз бар дейт. Отукабыз бар, ошол отукабызга алып барып товар өткөрөбүз. Кыздарга товар алып келип берем, көрсөтүп берем. Ошол. Канча убакыттан бери иштеп атасыз? Мен мага 1 жыл болайын деп калды. Иштеген Июнда келген. Өзү сизчи? Мага деле 1 жыл болуп калды. Көп убакыттан бери иштеп эткенсиздер да? Кандай жумуш жакшыбы? Жакшы. Кудайга шүгүр жакшы. Көңүлгө мындай төп келеби? Ошо көңүлгө төп келген үчүн кетпей иштеп атабыз да. Жалпы биздин өзүңүздөрдөй аял затына ушул жерге жумушка чакырып мындай бир кайрылып койсоңуздар, камераны карап туруп эле. Эмне деп кайрылат элеңиздер? Биз эми кайрылганыбыз. Мен башка жумушта иштейт элем. Билбейм, азыр ушул жумуш 1 жыл болду, эң туруктуу эле ишим ушул болуп атат. Келечеги бар, иштесе болот. Эми бар бакса болот. Болот, ооба. Пенсияга трудовой тамак бар, бекер жол киреси бекер болот. Алып келип. Караңыз, транспорт бекер экен. Мына шаардан келип иштесе болот. Саат иш саат кандай? 8-ден 5:30га чейин иштейбиз. Жарым саат кыскартканбыз. Мурун 6га чейин болчу. Сураны. Иш оор эмеспи? Жок. Оор эмес, жеңил. Тамак ашыбыз бекер, бардыгы жакшы да эми. Келечеги бар. Жумушчулар келгенде сиздер үйрөтөсүздарбы башында? Ооба, бизде түшүнбөгөн аял келип иштейм десе кандай кыласыздар? Ооба, бизде бар обучение деп коет. Обучениябыз бар. Азыр 1 айдан 3 айга чейин 1 ай үйрөтүшөт да, 1 айдан кийин уже айлык отургузушат. Как положено, анан үйрөтүшүп, анан кийин ишке киргизишет. Ооба. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жумуш жок деп, шарттар бар, кыскасы. Жумуш жок деп үйдө отурбастан келсе, демек келип кайрылса, жумуш орундар бар экен, бүгүнкү күндө. Жумуш орундар аябай эле көп бизде. Ишчилер келсе болот. Кайсы иштерге орундар бар? Азыр көбүнчө эле
швеяга, тигүүчүлүккө ишчи керек бизге азыр ушул мезгилде дагы. Бирок жалаң аялдар экен, а? Жок, эркектер келсе дагы болот. Эркектер бар бизде. Бизде иштейт болчу. Иштешет эле, анан могу сезон башталып башка жумуштарга чыгып кетти. Кышында сыгып өтөт, эркек балдар. Кышын үйүп жүрүшөт. Рахмат. Колуңуздарга береке, тапканыңыздар жакшылыкка буйрсын, рахмат, ийгилик. Олег Жапарович Руслановка начал предприниматель. Наверное, ушундай мисалдар көбүрөөк болсо, Кыргызстандын ойлогон жерлеринде ойлоп ушундай иш-чараны жасап бир тургандары менен бул иш-чараны башталыптыр. Ошо иште сурадык, келип атканда мен ошо Кыргызстанда жүргөн соккон ушундай нерселер көбүрөөк болсун, элибиздин жашоосун жакшыртып, жеңилдетип, миграция маселеси чечилсин, жаштарыбыз сыртка чыкпай, ушу өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде иштеп, жашоосун үлгүсүн баксын деп баарыбыз ошол ойлоп максаттарыбызды ишке ашырабыз деп жүрөбүз. Мынакей 12 цехте биз турган цехте 1000 ордун бар. 1000 ордун бар. 1000 швейный машинка бар. Анын ичинде болсо иштегени 350 иштегени. Эмгек акысы болсо 25 миңден 60 миң сомго чейин. Адам баласы кантип иштесе, ошо табат да. Шарттардын баардыгына түзүлгөн. Ошон үчүн кызматтуу депутаттары силер биздин иш-чарага катышканыңыздарга, силерге баардыгына чоң рахмат. Ушундай дагы кадрлар калган Кыргызстанда депчи. Жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Биз тууган уруктарды айтабыз, жеңелерди, эжелерди айтабыз. Баягы Кыргызстанда бир модага жакшы жүгүрөбүз. Кыргыз текстилге ишке киргенди мода кылышыбыз керек да. Ушул жерде ишке кирген бул модага айланып кетиш керек. Ушул жерде үңкүрөгөн бир шаарга айланыш керек. Жакшы пландарыңыз бар экен. Мына шаар бийлигин айттыңыз, транспорт менен камсыз кылып бергенге областтык администрациялар ушул жер-жерлерге, райондорго жеткирүүгө биз дагы келген гранттар болобу, башка маселелерди колдоп бергенге даярбыз. Азамат Бали деп ушу Осмоновдардын бүгүн колун кармай турган иш-чара болуп атат. Жалпы элибизде мекемелер көбөйсүн. Жаш балдарыбыз учкан самолетторду карап, самолет апамды ала келчи, Россиядан 5 жылдан бери көрө элекмин деп ыйлагандарын айтканбыз, тоогобу? Мына ошолор ушул жерде балдарын багып, ысык тамак менен камсыз кылгандан чоң шарт түзүлүптүр. Кудайым колдосун, келечеги кең болсун. Бул мекеме Кыргызстандын экономикасына салынышкан дүркүрөгөн ишкана болушуна тилектешпиз. Desem alayttım ama şunday bizim boşa жылдары 2017 жылдары Москвада өз бөлгесінде bizim kızlarımız şu sektör şunday örtükten olan gözüküp ketken. Ama şu özümüzün yerleştesi, özümüzün iş yokluğundan başka memlekette olarak gözüküp gelecek. İş yokluğundan başka memlekette bizim terörizmler var oldu. Boşandıklar biz şu ayınlarda ve şu şormaşını bir çeşitli şu olacak alıyoruz deyip aytkanlar. Ben aşında oldu. Бирок сунуштап берген башка мынасаң тезирээк байып кетесиң дегендей. Айсам айткан жооп мен ушул жумуш орун кылыш керек ушундагы. Ошол негизинде башталып калган 2017-2018 жылдары. Азыркы күндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул жерде мен иштесе дагы жумуш орун бар. Өзүнүн айлыктары беришет, марш менен ташыйт. Чындыгында азыркы аябай көп заказдар бар. Келечекте бул жерде 7.000 орунга дагы эгерде иштей турган адамдар болсо açık şekilde толук мүмкүнчүлүктөр бар. Менин ушул жерде Кыргыз текстил ачылып иштеп жатат. Жана ошондой эле ушул учкуназбекчилер ушул биздин шаардагы лицейлер менен ушул жерге студенттерди алып келип иштетип жатышат. Мен баарыңыздарга айтмакмын, баарыбыздын артыбызда норма деген 10.000 20.000 өзүбүз шайлоочуларыбыз бар. Урматтуу депутаттар, баарыбызга кайрылат жумуш деп. Жумушка киргизип коюңуз, жумушка иштейт деп. Ошолорго ошол сиздер дагы барып өзүңүздөрдүн шайлоочуларыңызга айтсаңыздар вопрос боюнча. Биз дагы айтабыз ошондо ушул жерде чындыгында аз иш издеп, иш таппай аткандар дагы бар. Жоюңуз бар. Бирок ушул адресин билбей жаткандар бар да. Ушул адресин жеткирүүтү деп койсок, полициядан эле келечекте ушул биздин Кыргыз текстил жана ошол биздин элибиздин жумуш иштеп жүргөндөр баардыгы иштейт деп ойлойм. Жана ошондой эле
Bizdin жеке ишкерлерге, жана ушундай эле бизнесмендерге, байларга айта турган десек, байларга айта турган деп жакшы сунушу, ушундай жумуш орун боло турган бир ушундай кыргыз текстиндеби ушул окшош жумуш менен камсыздала турган ишканалар башка келгендер. Сунуш берет. Чындыгында биздин акыбалы өтө эле жакшы эмес. Жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Азыр жогоруда айтып кетти, чындыгында бизде ушул күндө 1,5 миллион мигранттын жумуш издеп сыртта жүрөт. Эгерде биздин өзүбүздө Кыргызстанда жумуш орун болсо, баардыгы ушул жакка иштейт. Ошондуктан биздин байларга, бизнесмендерге жана ушундай эле жакшы ишкерлерибиз бар, ошол баарына сунуш айтат. Ушул жумуш орун түзө турган ишкана. Келечекте ушу кыргыздар бошобой калса керек. Иш менен келечекте ушул Facebook'a, Instagram'a girmeye kalsak керек. Gelecekte ушул TikTok'a girmeye kalsak керек, Шайлоо Карович. Ошондой ушул жумуш орундар бөлүшүбүз керек. Баардыгыңыздарга убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге мен чоң рахмат айтам. Эң негизгиси бүгүн Ош шаарында ушул Кыргыз текстил фабрикасынын бүгүнкү күндө иштеп жатканына күбө болдук. Баардык жактар менен таанышып чыктык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң заманбап, эң мындай кадрларды даярдап чыгара турган жана бүт дүйнөгө ушул жерден иштеп чыгуучу кездемелерди чыгара турган деп айтсак болот. Ошондой даярдалыптыр. Бүгүнкү жыйындын өзгөчөлүгү эмгек менен камсыз кылуу, социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаевичтин өзү келип, жана бүт Жалал Абад, Ош областынын, Баткен областынын райондорун, областтагы бүт райондон жетекчилерин да чакырганы жакшы болду. Бул жер өзү негизинен 7000 орунга пландаштырылыптыр. Бирок бүгүнкү күндө 1000ге жакын, 1000ге жетпейт экен, орун даяр экен. Жана азыр ушул кесиптик лицейлер менен, университеттердин ушул багытта иштеген факультеттер менен иштешип атыптыр. Жыйында негизгиси колдоо маселеси каралды. Анан жергиликтүү бийликтерден, Ош шаарынын мэриясынын транспорт менен камсыз кылып берүү жана областтык администрациянын ушул багытта ишти күчөтүү боюнча маселелер болду. Ал эми биз тараптан, Жогорку Кеңеш тараптан келген гранттар жана башка маселелер дагы айтылып кетти. Ошондой эле эми бул жерде көрүп атасыздар, биздин эжелерибиз, жеңелерибиз, кыз келиндер көбүнчө жумуш издеп Россия мамлекетине чыгып кетишет. Мына бүгүн ушул 25 миңден 60 миңге чейинки айлык менен камсыз болгон ишкана ачылыптыр, фабрика. Бул жерде бардык шарттары бар, бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Бул Кудайга шүгүр десек болот. Буну биз колдойбуз. Негизинен кыз келиндерге аябай жакшы шарттар түзүлүптүр. Мына ушундай ишкана кыргыз элине эмне берет? Мындай биринчиден бул ишкана кыргыз элибизге биринчиден экономикабыздын өсүшүнө жардам берет. Биздин миграция агымы бир аз токтойт. Ошондой эле иш орундары камсыз болуп, ошол өзүнүн бир туугандарын, балдарын, ата-энесин таштап куса болуп, сыртка чыгып кеткенден көрө ушул элибизде, жерибизде туруп жакшы айлык алганга, мүмкүнчүлүк тапканга жана биздин улуттун бакубат өсүшүнө бир жардам бере турган фабрика болот. Келечеги кең болсун, өнүгүп өссүн, биз ар тараптуу колдогонго даярбыз. Урматтуу мекендештер, менин жанымда мына азыр Учкунбек Ташбаев турат. Мына ушул фабриканын жетекчиси. Учкунбек мырза, мына фабриканын кичине тарыхынан айтып берсеңиз, качан түптөлүп, качан курулду эле? Кыргыз текстиль фабрикасы былтыр курулуп, былтыр ишке кирип баштады. Азыркы мезгилде ушул жерде, ушул залда 1000 деген жумушчу орун түзүлгөн. 1000 деген. Бирок азыркы иштеп аткан адамдын саны бир 350дөй киши, 400дөй ушундай мындай ушул сандын тегерегинде бүгүн ушул жерде швеялар иштеп атат. Лицейлерден келип туруп, ушул студенттер келип туруп үйрөнүп, ушул жерде жумуш таап кетип баратат. Анан кийин мына бүгүн кылган иш-чарабыздын бул эмгек министрлиги тарабынан министрдин тарабынан болгон демилге болду. Биз сүйлөшүп,
аларга проблеманы мындай кылып түшүндүрдүк, алар дагы түшүнүп атышат. Азыркы учурда Кыргызстанда жумушсуздук проблемасы жок. Мен азыр Кыргызстанда безработица бар десе ишенбеймин. Бул илгерки замандан калган статистика боюнча кетип баратат да. Мисалы азыр могул жерге 100 швея келсе, 100 швеяны сразу отуруп заказ менен камсыздандырганга мен даярмын. Мисалы 100бү, 200бү ушул 1000 адамга чейин ушул жерде заказ бар. Бизге швея жетишпей атат, бизге үтүкчү жетишпей атат мисалы да. Ошон үчүн министрлик, эмгек министрлиги тарабынан бүгүн атайын министр бул жака учуп келип, Жалал-Абад, Ош, Баткен областтарынан бардык региондогу ушул занятость боюнча иштеген өзүнүн сотрудниктерин чакырып, азыр ошондой мындай план коюп берди да. Ушул Кыргыз текстилге ушул жумуш орун менен жумушчу менен ушул даяр жумушчу орунга камсыздандыргыла деген ушундай тегерегинде сөздөр болду. Мисалы бул жерде азыр жумушчу болом дегендер негизинен Ош шаарында жашагандар болуш керек да. Же коңшу райондордон келсе жатакана барбы? Жатаканабыз бар, Бул жерде тамак ашы берилет, жатаканасы бар. Бул жерге келип туруп, понедельник, пятница иштеп кетсе дагы, суббота, воскресенье үйүнө барып туруп, кайра келип туруп иштей берсе болот. Мына студенттерди айтып кеттиңиз, алар кандай шарт менен иштеп атышат? Алар эмгек алышабы? Студенттер болсо дуальный система боюнча биз азыр 4 лицей менен, анан 2 колледж, кесиптик колледж менен договор түзүп, студенттер 8ден 17:00-гө чейин биздин предприятияда дуальный системасы менен ага эжекелер менен келип ушул жерде машинкаларда теориясын биз аудитория бөлүп бергенбиз, ал жерде окуп, анан практикасын бул жерде кылат. Биз өзүмүз башында баштаганда бир мындай жеңил кездемеден баштап, майка, футболка, трусудан баштап, анан үйрөнүшүп кеткенден кийин уже ушул жерге сразу жумушуна төлөй турган кылып туруп, ар бир кездемесинин өзүнүн тарифи бар. Ошого ылайык акчасын да ала беришет. Уже булар акча алып атышат. Бирок ошого дагы карабастан азыр биздин предприятияга дагы жумуш орун бар. Дагы бул жака келсе, биз даярбыз. Жумуш менен камсыз кылган. Мына бул жердеги машиналар, мына кездеметиге турган машиналар, оборудованиялар биздин жарандар жеңил эле түшүнүп кетеби? Булар Bizde bu yerde эми современный оборудование, эң мындай заманбап оборудование, Бразер, Ямато деген распашивальный машинкалар, пятиниткалар, прямострочкалар, бул жаңы оборудованиялар. Бирок бизде өзүбүздүн мастерлерибиз бар, техниктерибиз бар, келип туруп ошол бригадалар болгондо ага эжекелерине дагы, анан ошол жерде студенттерге, ушул швеяларга биринчи ошол нерсени үйрөтүп туруп, анан колдору көндүрүп туруп, ушул нерсени тигип кетип башташат. То есть бул жагынан дагы ал каралган. Негизи мына ушул жерде иштеймин деген кыз келиндер үчүн, жалпы жумушчулар үчүн кандай артыкчылыктар, кандай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар? Мына биринчиден, экинчиден деп санап бергенде кандай артыкчылыктар санап бересиз? Артыкчылыктар эгерде мисалы биринчиден эми бул подвал эмес. Мындай современный цех. Бул жерде оборудование, климаты жакшы. Экинчиден тамак ашы бекер. Bir жолу тамак, 2 жолу чай наны менен технический перерывда берилет. Анан кийин жатаканага келгендер жатакана болот. Ошол отурган жумушу жарыктыкта. Келечекте булардын баягы пенсионный фондуна акча чегерилеби? Пенсионный фонд бул жерде бизде жумушчу катары болуп туруп контракт коюлгандан кийин ал жака жанагы социальный отчислениялар дагы каралат ушул жерге. Бирок студенттерге азырынча ал нерсе каралбайт. Себеби дегенде алар студенческий скамьяда отурат да. Көбүнчөсү азыр ушул жерден 4 лицей менен 2 колледждик отурат. Бизде жумушчу болуп туруп уже болду, мен сен менен договор түзөм дегендерге аларга социальный отчисление болот. Сиздер мына товарларды өндүрүп атасыздар да, мына кийимдерди тигип, чет өлкө менен ушундай бир келишимдер барбы, э? Чет өлкө менен келишимдер бар, заказдар абдан көп. Ошол заказдарды кылганга азыр бизге жумушчу керек. Ушу жанагындай илгери бир 10-15 жыл мурун жумуш орун жок деген бир бале бар эле го. Адам бар, жумуш орун жок. Азыр ондой проблема жок. Мага азыр Кыргызстанга бирөө келип, Кыргызстанда безработица мынанча пайыз десе мен ишенбейм. Мен ушул жерде туруп азыр мына жерде 300 машинкам турат. Анал жерде уже башка цехта кирип атат. Мисалы биз азыр жаңы шелкография цехин киргизип атабыз. Турциядан специалистибиз келип,
20 орундук дагы жумушчу, башка тармактагы дагы бир жумуш орун түзүлүп атат да. Азыр жумушсуздук бар десе мен ишенбеймин. Кыргызстанда жалкоо кыргыз гана бар. Болду. Жумуш орун толтура. Кыргызстанда жумуш орун жок деген маселени бул нерсени уже сүйлөбөш керек. Мына Ош шаарынан же Оштун тегереги айылдардан эгер иштеймин дегендер болсо алардын транспорт маселеси кандай болот? Анткени алысыраак жерде экен да. Транспорт маселеси бул жерде мындай. Биз азыр бул жерде уже биздин Кыргыз текстилдин стоянкасы уже 157 маршруттун конечныйсы болуп эсептелди. Уже маршрутка ушул жерге конечный болуп келип калды. Экинчиден бизде 7 автобус бар, 7 маршрутубуз. Ошол маршруттарды койгонбуз, шаар боюнча чогултуп туруп эртең менен алып келет, алып кетет. Транспорт маселеси чечилип тура демек. Транспорт маселеси дагы. Мына көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер. Чындыгында мына азыр Ушкунбек мырза өзү айткандай, биз жумушсуздук маселесин качан болбосун адат болуп калганда ошол маселени көтөрүп жүрөбүз. Бирок мына өзүбүздүн көзүбүз менен биз да күбө болуп атабыз. Бул жерде бир нече жумуш орундар бош турат. Демек, биздин кыз келиндер, эркектер деле иштесе болот экен, а? Мисалы, мага азыр үтүкчү, көбүнчө эркектер үтүкчү жок. Эмгек акысы канча алардын? Эмгек акысы бизде сдельный деп коет. Аны бардык эле Кыргызстан боюнча. Любой цех, штамповочный цех болобу, швейный цех болобу, ким канча кездеме чыгарса, ошого ылайыктуу, ошол операциясына ылайыктуу төлөнүп берет. Көп иштесең көп иштейсиң ошол. Азамат, Кудайым колдосун. Аябай жакшы мекеме, фабрикаларды ачып жакшы иштерди жасап атыпсыздар. Ушул жерге бир топ жумушчулар келип, ушул жердин иши аябай жүрүп кетсин. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, мына ак эмгек менен үй бүлөнү, бала чаканы багып, жакшы иштеп кетсеңиздер толук мүмкүнчүлүк бар экен. Келиңиздер, жумуш орун бар.